шикарный вид, өте сонун болуп чыгат. Ошол Гренни Смит деген алманан сары алмага Golden Delicious. Анан ушул 3 алма бири-бирине аполетили болуп түшөт, чаңдатыш болуп. Эгерде Red-Chief'тен 100'дө отургузсаңыз, Golden Delicious'тен 10'ду кошуп коесуз. Эгерде Гренни Смиттен 100'дө отургузсаңыз, ага эмне ошол Red-Chief'тен же Golden Delicious'тен 10'ду кошуп коесуз, бири-бирине аполетили болот. Анан эми бу жерге баягындай уштайбыз, 2 летний алма, Gala Mask менен анан дагы Женева деген алма бар. Эндирек Женева деген. Ошол алманы жазып койгула. Ушул алма эгерде жазгы алма отургузам десеңиздер, ушудан отургузула. Бирок эми бу жердин шартында кышкы эле алма отургузасыздар. Эми баягы мен айткан алмаларды күзүндөсү мындай тиштеп көрсөңөр, баягы пресстелген картонго эле окшош болот да. Как будто бир вкус жок да, эч нерсе. Бирок бунун бышуу мезгили бунуку апрель. Холодильникте бышат болот. Холодильникте ушунчалык бышат. Ошол апрелде ошол холодильниктен алып жесеңиздер, ушу суусу бетке чачырат, как будто азыр жулуп алган да. Ошондой бышат. Ушул алмалар. Муну мындай жатуу лёшкасы деп коет да. Холодильникте жатуу мерземи да булардыкы аябай жогору. Басы 100 сомго чыккан маалда холодильниктен алып чыгып, мына поляктар анан мына немелер бизге алып келип сатып атат Европада алмаларды. Ошого биз дагы ошондой шарт өзүбүзгө түзүшүбүз керек. Анан мына ошол алмаларды айдап, ошол 3 түр алманы айдай турган болсоңуздар, бир эле агроном ошол целый ошол районду тейлесе болот. Карап барып, машинеси менен барып, анан сөзсүз түрдө ошол мына азыр группа түзүлөт, ошол группа түзүлгөн, ошол группанын алкагында иш алып барыңыздар. Бири-бириңиздер менен мына взаимосвязь. Буну сатканда анан көрөсүңөр да бунун пайдасын. Сатканда өтө тиет. Мына бир группада мисалы үчүн бир 255 адам болсо, ар бири жок эле дегенде кеч түшсө. Анан баягы группанын эмесине админдерине айтасыздар, головной немеге жөнөт деп. Бизге келет, волонтерлорго келет, волонтер деген группада ал жерде биз адистерди койгонбуз, энтомологго барып, ошол алманы мисалы үчүн немеси менен күрөшөт бул. Ошонун ичинде жанагы эмени азыктандыруу боюнча, алманы азыктандыруу боюнча ал жерде дагы адис бар. Ал дагы өзүнүн эмесин берип турат, рекомендациясын. Волонтерлордо эртең менен кечке сабак болуп турат. Мына ич-ара сүйлөшүп, силерден келген суроолорду ошол биздин группага ыргытат волонтерлорго. Волонтерлордон эң чоң группабыз бар, Telegram группа. Эгерде кааласаңар, прямой ошого кошулуп алсаңыздар болот. Telegramда ошол 0550 20 0007 менин номерим. Ошого чалып эле мени Telegram скачать эткенден кийин Telegramдан жазып койсоңор, мен ссылкасын жөнөтүп коем. 0550 20 0007. Ким кошот? Мен кошом. Өзүм кошом. Мага жазып койсоңор. Telegram менен бул жерде бара биздин группабыздын аты ал жерде Борборозия балкандар билимдиги деп. Она жигиттер кошулуп алган. Эртең менен кечке сабак болот, бирок силердин WhatsApp'та мисалы үчүн видео бирдемелер келсе, телефон катып калат да. Бул жерде катыбайт телефон. Ошондой жакшы. 0550 узатылган болсоңуздар, мына жигит труппасы. Мына ушул жигиттин эмесин практикасын аябай пайдаланылат. Мына ушул жигит ушул жерде үчүтпөй кармап атат экен да, көбү үчүтүп алып атат. Муну деген полностью мульча деп коет да, мультивировать этиш керек да, бул мульчадан астына эме өтпөйт. Ага эмне саман керек, ага эмне ушул биогумус керек. Биогумусту салып, үстүнө саман салып, анан топурак менен көмүп коесуңар, бийигирээк кылып. Анан кийин лунканы казганда, туугандар, лунканы казганда тереңирээк казгыла, чтобы ок тамыры 50 сантиметрден ылдыйраак отургуза берилет. И баягы жерди чоңураак кылып ачып койгула. Анан онун үстүнө опилканы тиштагыла, онун үстүнө биогумус таштагыла, анан онун үстүнө саман кылып туруп, онун үстүнө топурак менен көмүп койгула. Ошондо вечный баягы утеплитель болот да. Эмени түйүнүп отургузула. Эң эмесин казып бүттүңөр, бул жерде 50 сантиметр эме калсын, чтобы баягы мен запал этет.
алма кийин өсө берет, мына жапыз эле болот, мына туруп алып эле тере бере турган болуп калат да. А берки эмеси ылдыйында болуп турат. Ошол бизге өтө чоң пайда берет да. Алма үшүп калбайт. Ошону карагыла, анан кийин адан сырткары туугандар мына бул жерде бардыгыбызда эле мал бар экен. Мал бар жерде сөзсүз түрдө көң болот да. Көң бар адам, көң, суу анан сөлжам. Ошо үчөө бириксе, ошодон биогумус чыгат да. Болгон эле ошол. Көң керек, суу керек, и эме керек. Сөлжам болду. Ошол менен койдуку, жылкыныкы, малдыкы үчөөнү аралаштырып салсаңар боло берет. Эчтеме болбойт. Анан көң 4 айдан өткөн болуш керек. Сыртта жатканда 4 ай жаткан болуш керек. Анан 2 жылга жетпеш керек да. Салган көңгөр. Одон бул жагында ушу сөлжан жей турган эчтеме калган жок ал жерде. Жөн эле бул мындай эле шлактай эле бирдеме болуп калат да. Эчтеме ал жерде органикасы жок. Аны сөлжан переработка кылганы менен мына жөн эле процесс да бул. Алдын биогумустан жакшы эме чыкпайт да. Гумин чыгат, бирок баягы айткан ошол биогумус камтыган темир, кальций, калий, азот, ошолор жок болуп калат да. Эми азыр сиздер 1000 сөлжам менен баштап турган болсоңуздар, сизде 84 000 сөлжам болот да. 84 000 сөлжам бул 440 килограмм сөлжам болот да. Анан дедиги ошол сөлжан bir күндө 1 килограмм сөлжан 1 килограмм көңдү жеп, анан 600 грамм биогумус чыгарып берип турат. 600 грамм. Эгерде силерде 100 килограмм сөлжан боло турган болсо, 100 килограмм. Бул деген күнүнө 60 килограммдан силерде биогумус бар деп кое бергиле да. Күн 60 килограмм бул 30 көчөткө жетет. Жаш көчөткө. 2 жылдык 2 жыл ошого азык болуп берет. Салып койсоңуздар. Анын салышы ошол эмеден стволдон 25 сантиметр бул жака аң казып эле ошонун ичине салып туруп, үстүн до конца көмбөстөр, суу келген сайын суу ошол жерге кирип, анан баягындай сахардай эрип, наваттай эрип туруп, ошол эменин түбүнө бере берет, тамырга. Муну азыктанат. Эме бул биогумус менен болгон ошол мөмө жемиштер берки органикалык мөмө жемиштерге караганда узак сакталат. Мен ошон үчүн айтып атам туугандар, силерде картошка айдагыла, ошол кормовой кызылча айдагыла. Бул жерге кормовой кызылча менен ошол картошканы көбөйткүлө. Бул силерде биринчиден картошкаңар мына биринчи жылы эле ошол 50 тоннага жетет да. Ошол 1 гектар жерге 7 тонна биогумус берсеңиздер, мурунку калыбына келтирет. 70 жыл азот жеп турса да. Анан ошол жерде картошка айдай турган болсоңуздар, ошол картошка 50 тоннадан ашык берет да. А ошо кийинки жылы уже 70 тонна, 80 тонна, 110 тоннага чейин жетет. Түшүмдүүлүгү. Ошон үчүн аябай көңүл бөлгүлө. Кичинекей участоктор 1 соттан 1 тонна алып атат биз жакта. Биогумус менен жазам. Ошо неме алсам, мен видеосун жүктөп, ошол кишинин өзүн сүйлөтүп жөнөтүп коем, өзгөнү киши. Биогумус менен ошо иштегенине бир 10 жыл болду. Элге жеткире албай эле жүрөт да алда.